Бул чыгарылыш 24-жылы күчүнө кирген жаңы жобо жөнүндө болот. Бул жобо курулуш компанияларына жана үлүшчүлөргө кандай таасир этерин, курулуш компанияларынан кандай документтер талап кылышыны керектигин жана курулушту баштоо алдында курулуш компаниясынын канча акчасы болушу керектигин айтып беребиз. Баарыңыздарга салам. Менин атым Мерим, ОСК командасынын юристи болом. Бул ОСК Кыргызстан каналына катталып, толук маалымат кыймылсыз мүлк жөнүндө алсаңыздар болот. Бул жолку чыгарылыш 2024-жылдын 1-январынан тарта күчүнө кирген жобо тууралуу болот. Бул жобо эмне жөнүндө, кандай Кыргыз Республикасынын курулуш тармагындагы мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө сөз кылабыз. Анда эмесе баштайлы. Жобонун официалдуу аталышы мындай: көп патирлүү үйлөрдү жана кыймылсыз мүлктүн башка объектилеринин курууга жеке же юридикалык жактардын финансылык каржылыктарын тартуунун тартиби жана шарттары жөнүндө жобо. Бул жобо Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2023-жылдын 21-ноябрында чыккан 614 токтому менен бекитилген. Бирок 2024-жылдын 1-январынан гана тарта юридикалык күчүнө кирген. Бул жобо объектилерди өз каражаттарынын эсебинен эмес, жеке жана юридикалык жактардан тартылган каражаттардын эсебинен куруп жаткан куруучуларга гана тиешелүү. Эгерде курулуш компаниясы өз каражаты менен курса, анда бул жобонун аларга тиешеси эч нерсеси жок. Немесе ушул жобонун негизинде курулуп жаткан бардык объектилер реестрге киргизилиши керек. Реестрдин официалдуу аталышы курулуп жаткан объекттердин реестри деп аталат. Бул реестрде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги жана анын түзүмдүк аймактык бөлүмдөрү, башкача айткандай Госстрой же МАМ курулуш деп атайбыз. Ушул реестр жүргүзөт. Бул реестр курулуп жаткан объектилер гана тууралуу маалыматтар камтылган бирдиктүү электрондук база. Башкача айтканда, объект эксплуатацияга киргизилген болсо, анда сиз бул реестрден таба албайсыз. Бул реестр МАМ курулуштун төмөнкү официалдуу сайтында жайгашат. Демек, бул реестрде кандай маалыматтар камтылат? Ушуну карап кетели. Биринчиден, бул көп патирлүү турак жайлардын саны. Башкача айтканда, бир жер тилкесинде канча блок курулат, канча турак жай курулат, ушул жөнүндө маалымат. Турак жана турак жай эмес жайлардын саны жана батир, офис канча турак жай комплексинде болгону жөнүндө маалымат. Бул маалымат керектүүчүлөр үчүн аябай баалуу. Анткени буга чейин имаратта канча батир болору белгисиз болгондуктан курулуш компаниялар жок батирлерди долбоордон ашыкча сатчу. Эми мисалы реестрди карасаңар, бул имаратта 100 батирди көрсөтүлгөн болсо, ал эми куруучу сизге 102-чи квартираны сатып жатса, демек ал сизди алдап жатат. Андан тышкары, кандай инфраструктура объекттери бул турак жай комплексинде болорун көрсөтүлөт. Мисалы, кандай детский площадка, кандай бала бакча мисалы организациялар жайгашат, мисалы канча парковка болорун көрсөтүлүшү зарыл. Экинчиден, реестрде башкы подрядчы же курулуш компаниясы жөнүндө маалымат көрсөтүлөт. Бул кандай маалымат болушу мүмкүн? Эгерде курулуш компаниясы курулуш объектисин өзү курбаса жана башкы подрядчыны тартса, анда реестрде башкы подрядчы жөнүндө маалымат болушу зарыл. Анын ичинде уюмдук каттоо жөнүндө күбөлүк, курулуш ишин жүргүзүүгө берилген лицензия жана мамлекеттик экспертизанын оң корутундусу. Эгер бул экспертизаны куруучу албаса, реестрге кире албайт. Андан башка, реестрде куруучунун директорунун жетекчисинин дайындоо жөнүндө чечим болушу керек. Жана курулуш объектинин эксплуатацияга берилгенге чейин кардалардан келип түшкөн каражаттарды максаттуу пайдалануу үчүн жооптуу уюмдун жетекчилеринин жана кызмат адамдарынын 2ден кем эмес ичинен компетенттүү адамдарынын тизмеси болушу керек. Башкача айтканда, азыр курулуш компаниясыларында каржыга 2ден кем эмес жооптуу адам болушу керек. Эгерде сиз инвестицияланган каражаттарыңыз башка максаттарга жумшалса, алар жоопкерчиликтүү болот. Мындан тышкары,
курулуш иштерин жүргүзүү графиги болушу керек. Анын ичинде курулуш объектин эксплуатацияга берүү мөөнөтү. Бул аябай биз үчүн баалуу маалымат. Анткени мындан мурда көбүнчө курулуш компания мөөнөттөрүнө жоопкердүү болчу эмес. Бул мөөнөттөрүнүн да көрсөткүлөрү да келчү эмес. Эми курулуш компаниясынын көбөйлүү объекттери жөнүндө айта кетсек. Эгерде компанияда көбөйлүү объекттер болсо, аны да реестрден көрөсүз. Реестрге кирүү үчүн кандай маалымат же документ куруучу мам курулушка бериши керек? Биринчи, ар бир объект тууралуу өзүнчө маалымат киргизилет. Себеп, бул реестр курулуш компаниялардын реестри эмес. Бул реестр курулуп жаткан объекттер жөнүндө гана. Ошондо бир курулуш компаниясынын бир нече объектилерине реестрге болушу мүмкүн. Ар бир объектинин бөлөк реестр номери болот. Мен жогору айта кеткендей, объект эксплуатацияга киргизилген болсо, анда бул реестрден 5 жумушчу күн ичинде реестрден маалымат өчүрүлөт. Анткени бул реестр курулуп жаткан объектилерге караштуу гана. Мындан тышкары, курулуш компания төмөнкү маалыматтарды мам курулушка бериши керек. Мисалы, бул башкы подрядчы менен келишим, жер тилкесинин документтери, курулуштун долбоору тууралуу маалыматтар, чыгымдар тууралуу маалымат, башкача атаганда смета. Эми ар бир компания өзүнүн сметасын көрсөтүшү керек. Ошол чыгымдарга гана компания кардарлардын акчасын коротсо болот. Уставдык капитал, акча менен камсыздоо, уруксат берүүчү документтер жана техникалык жана автордук көзөмөл тууралуу келишим көрсөтүлүшү керек. Жана сатып алуучу менен түзүлгөн келишимдин үлгүсү тапшырылышы керек. Эгерде курулуш объектиси реестрде жок болсо, анда эмне болот? Курулуш объект реестре киргизилбеген куруучуга бул курулуш объектин жарнамалагуу, кардарлар менен келишим түзүүгө жана ушул курулуш объекти боюнча кардарлардын финансылык каражаттарын тартууга тыюу салынат. Башкача айта кеткенде, эгерде реестрде бул объект жок болсо, сизден акча тартканга курулуш компаниясынын эч акысы жок. Мисалы, курулуш компаниясы жаңы объект салганы жатат. Адатта көбүнчө курулуш компания курулуш баштабай туруп, сатуунун башталышын жарыялап, жарнамалап, батирди брондогонго төлөм төгүү сунушташат. Эми эгер реестрге турбаса, мындай нерселерди курулуш компанияларга кылса болбойт. Эгер бул эреже бузулса, 10 жумушчу күн ичинде тиешелүү материалдар белгиленген тартипте ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан 10 жумуш күндүн ичинде укук коргоо органдарына жиберилет. Эми көбөйлүү объектилер жөнүндө айта кетели. Объект мамлекет тарабынан көбөйлүү деп таанылган критерийлерди карап көрөлү. Биринчиден, бул курулуш объекти төмөнкүдө учурларда көбөйлүү деп таанылат. Курулуш нормаларын бузулса, графиктен 9 айдан ашык артта калуу, эксплуатацияга берүү мөөнөтүн 9 айдан ашык кечиктирүү, банкрот болсо, каржылык отчет берүү жана финансылык камсыздоонун бузулушу жана тартип сактоо органдарына кайрылуу. Эгерде бул критерийлер болсо, анда мамлекет бул объектини көбөйлүү деп табат. Эми графиктен артта калуу деген эмне? Бул биринчиден 6 айдан ашык кечиккен учурда курулуш жүргүзүп жаткан тарап себебин түшүндүрүп, документтери көрсөтүшү керек. Мамлекеттик курулуш агенттиги карап чыгып, мүчүлүштүктөрүн аныктайт. Ушуну аныктап туруп, 3 ай ичинде жоюу боюнча эскертүү жөнөтөт курулуш компаниясына. Кемчиликтер жоюлбаса, көбөйлүү объект катары реестрге киргизилет. Тартип сактоо органдарына тиешелүү материалдар андан ары жөнөтүлөт. Андан ары курулуш компаниясы менен сатып алуучунун ортосунда келишим түзүүнү, укуктук жөнгө салууну карайбыз. Курулуш компания менен кардарлар ортосунда түзүлгөн келишимдер төмөнкүдөй маанилүү шарттарды камтууга тийиш. Бул мындай шарттар. Биринчиден, объекттин долбоору тууралуу маалыматтар, банктык реквизиттер, курулуш компаниянын жана кардардын банктын реквизиттери. Мөөнөттөр, бул под самоделку мөөнөттөрү жана эксплуатацияга киргизилген мөөнөттөр. Баасы жана төлөм графиги сөзсүз болуш керек. Андан тышкары тараптардын укуктары жана милдеттери, келишимди өзгөртүү жана жокко чыгаруу жана бузуу жөнүндө шарттар көрсөтүлүшү керек. Под самоделку кабыл алуу, өткөрүп берүүнүн тартиптери, нормаларга ылайык сапаты болушу керек. Келишимде белгиленген аткаруу мөөнөтү аяктанганга чейин келишимди бузуунун негиздери жана акча кайтаруу жөнүндө шарттары.
Жоопкерчилик жана күтүүсүз жагдайлар, бул мисалы жанакындай пандемия, форс-мажор обстоятельства дегендей башка шарттар ушу келишимде болушу керек. Курулуштун бекитилген график боюнча мөөнөттөрү да сөзсүз көрсөтүш керек. Мисалы деген реестрге киргизилип атканда курулуш компания мөөнөттөрдү көрсөтөт. Бул качан под самоделку берилген график боюнча жана эксплуатацияга киргизилген мөөнөттөрдү көрсөтүш керек. Ошол мөөнөттөр дагы келишимде көрсөтүлүшкө зарыл. Кардырларды, курулуш объекттери, келишимдерде көрсөтүлгөн шарттар, акы төлөөнүн тартиби жана башка маалыматтар менен таанышуу үчүн заказчы же куруучу тарабынан курулуш компания тарабынан сатуу кеңсеси уюштурулат. Сатуу кеңсесинде курулуш объекттеринин эскиздик чиймелери жана макеттери, андан тышкары келишимдерде көрсөтүлгөндөргө ылайык сунушталган курулуш объекттеринин предметтерин чиймелери, ошондой эле орнотулуучу техникалык жабдуулар жана сырткы аймактын абалы менен таанышуу үчүн шарттар түзүлөт. Эми эң негизгиси каражаттар жөнүндө айта кетели. Курулушка финансылык колдоо көрсөтүү үчүн курулуш компания ушул жобого ылайык өлчөмдө уставдык капиталды түзүүгө тийиш. Бардык объекттер өткөрүлүп берилгенге уставдык капиталды азайтууга болбойт. Уставдык капиталы өлчөмү кандай болуш керек? Куруучу финансылык камсыз кылуунун өлчөмү бир куруучунун бардык курулуш объекттери боюнча бардык долбоорлук жалпы аянтынын суммасына жараша аныкталат. Мисалы, 2500 чатыр метрге чейин болсо, анда 20 миллион уставдык капитал түзүш керек. 5000ге чейин болсо, анда 35 миллион. 10 миңге чейин болсо, 55 миллион. 15 миңге чейин болсо, 85 миллион. Жана 15 миң чатыр метрден жогору болсо, 100 миллион уставдык капитал курулуш компания түзүш керек. Эми кардарлардан түшкөн каражаттар жөнүндө айта кетсек, куруучу жана курулуш объекти реестрде катталгандан кийин жана бул курулуш объекти эксплуатацияга киргизилгенге чейин курулуш объектинин предмети үчүн куруучу тарабынан алынган акча каражаттары төмөнкүлөргө үчүн дароо пайдаланышы мүмкүн. Биринчиден, бул курулуш объектинин долбооруна ылайык бул объекттин курулуш каржылоого. Экинчиден, ушул курулуш объекти боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык пайда болгон көлөмдөрдө жана мөөнөттөрдө куруучунун салыктык, камсыздандыруу жана башка милдеттерин төлөөгө болушу мүмкүн. Эми смета деген эмне? Смета бул долбоордун чыгымдары. Биринчиден, курулуш жүргүзүп жаткан тарап объекттин сметалык наркын аныктайт. Экинчиден, түшкөн каражатты бекитилген сметанын алгандыгына сарптайт. Арткан каражатты курулуш кайсы этапка жеткенине карабай өзүнүн башка чыгымдарын корото алат. Мисалы, смета 1 миллион сом болсо, каражаттар 1,5 миллион сом түшсө, анда ошо артып калган 500 миңди гана курулуш компания коротсо болот. Миллион сомду курулуш объектиге гана максаттарына жумшаш керек. Немесе каражат отчет жөнүндө айта кетсек, мындан мурда биз деген ушу курулуш компания кайрылганда финансы жактан сиздин кандай ситуация болоорун айтчу эмес да, бөлүшчү да эмес. Эми мыйзам негизинде, бул жобо негизинде бул курулуш компания өзүнүн финанс отчетторун көрсөтүүгө милдеттүү. Өйдө айта кеткендей, эми курулуш компания каражатка жооптуу 2 адам бар болушу керек. Финансылык отчетторун эл аралык стандарты менен жүргүзүү керек. Бул отчетту квартал сайын курулуш компания өз официалдуу сайтында жайгаштыруу зарыл. Бул каржылык отчеттордун негизинде сиз компания ишенүүгө болобу же болбойбу өзүңүздүн тайнагыңызды чыгара аласыз. Мисалы деген, эгерде ошо финансылык отчеттор жакшы болсо, чындыгында деген алардын прибыль алса, анда значит ушу компанияга ишенсе болот. Эми акыркы сөз жобонун күчүнө кириши. Бул жобо 2024-жылдын 1-январынан тарта күчүнө кирген. Бул себептен жаңы объектлерге гана тиешелүү. Анткени нормативдик акттар артка иштебейт. Башкача айта кеткендей, бул 2024-жылдын 1-январына чейин реестрге кире албаган курулуш компаниялары бул жобону аткарышы керек. Эгерде 1-январга чейин экспертиза алып реестрге турган болсо, анда бул курулуш компаниялар бул жобого тиешеси жок. Бул курулушка тиешелүү жобо жөнүндө жалпы маалымат болчу. Эгерде сизге кызыктуу болсо, биздин каналга катталыңыз, саламатта калыңыз.